Дарак деп койгонубуздун мына жерде да лозунгда турбайбы? Жан дүйнөңүздү көктөндүргөн китеп дарагын өстүрүңүз. Биз жашообузда баягы жан дүйнөбүздү чындап мындай бир көктөндө турган негизи ушу китептер болот экен да. Ошон үчүн биз китептерди көп окусак, чындап биздин баягы жашообузда жан дүйнөбүздү мындай бир көктөндө турган бир китептердин дарагы түзүлөт деген бир жакшы идея менен, жакшы ой менен дарак деп койгонбуз. Негизги дарак басма үйүнүн ачылганына бир 2017-жылдары ачылганбыз. Андан бери биз азыркы ушул күндө 20дан ашуун өзүбүздүн китептерибиз бар. Басма үйүнөн чыгарган өзүбүздүн марка менен, өзүбүздүн аталышында. Бул китептердин башка басма үйлөрдөн же болбошо дарак басма үйүнүн башка басма үйлөрдөн өзгөчөлүгү негизгиси биздин китептердин көпчүлүк бөлүгүн өзүнүн автордук китептери түзөт. Башка айтканда башка басма үйлөр көбүнчө башка тилдерден которулган китептер болсо, биздин дарак басма үйүнүн негизги өзгөчөлүгү өзүнүн автордук китептерибиз. Башка айтканда өзүбүз авторбуз, өзүбүз жазган китептер, өзүбүз түзгөн китептер болуп эсептелинет да. Анан дагы бир өзгөчөлүк жагы биз көбүнчө мындай автобиографиялык өңүттөгү китептерге көбүрөөк басым жасайбыз. Мисалы үчүн тарыхый китептер же болбосо тарыхый личносттогу адамдардын өмүр баяны, ошол багыттагы китептерге биз көбүрөөк басым жасайбыз. Пайгамбарыбыздын бейнесине арналган өтө сонун китеп бар мисалы үчүн. Бул жерде бул китепти окуган киши пайгамбарыбыз менен чогуу жашагандай элес алат да. Бул аябай пайгамбарыбыздын баардык өзгөчөлүктөрүнү ушул жерде чагылдырып берген. Экинчиси мисалы үчүн Куран Керимде аталган баардык пайгамбарлардын өмүр баяны жазылган китеп бул. Жана айтпаймынбы, автобиографиялык китептер деген ушулар да. Андан кийин 4 халифа китеби пайгамбарыбыздан кийинки Азирети Абу Бакир, Азирети Умар, Азирети Осмон, Азирети Али 4 халифанын өмүр баяны аябай кенен жазылган кыргыз тилинде. Бул да биздин өзүбүздүн автордук китептерибиз. Андан кийин пайгамбарыбыздын жубайлары боюнча мисалы Азирети Хатижа энебиздин өмүр баяны, Азирети Айша энебиздин өмүр баяны, Азирети Фатима энебиз пайгамбарыбыздын кызы боюнча, андан кийин аруу энелерде пайгамбарыбыздын башка жубайлары, ушу сыяктуу автобиографиялык китептерге биз көбүрөөк басым жасайбыз. Бул жерде окурмандар бул китептерден ала турган аябай чоң сабактар, жашоосуна аябай чоң мотивациялы маалыматтар көп да. Ушул жерден мисалы үчүн өзүнүн жеке баягы жашоосунда ыйманны бекемдейт, же болбосо мусулманча жашоосундагы жакшы эрежелерди, принциптерди ушул кишилердин, улуу кишилердин жашоосунан өрнөк алса болот да. Бул аябай маанилүү китептер. Андан кийин исламда Уакыт деген жакшынакай бир китеп чыгардык. Мисалы үчүн пайгамбарыбыздын үй-бүлө башчысы катарында пайгамбарыбыздын жакшынакай бир китебин чыгардык. Дуалар китеби, ушу сыяктуу китептер биздин басма үйдүн негизги баягы китептери болуп эсептелинет да. Мисалы үчүн Азирети Хатижа энебиз эң көп сатылган китептерден 11-чи басылышы. Биз жалпы тиражын эсептеп көрсөк, азыр 23 миңден ашып калды бул китептин тиражы Кыргызстан боюнча. Кыргызстанда демек канча жолу чыккандыгы экен. Бул жерде жазылып турат ар бир китеп. Андан кийин мисалы пайгамбарлар баяны 5 жолу басылды. Пайгамбарыбыздын бейнеси 4 жолу басылды мисалы үчүн. Азирети Айша энебиз 8 жолу, Азирети Фатима энебиз боюнча 7 жолу басылды. Аруу энелер 6 жолу басылды. Халифалар 2-нчи жолу басылды. Булар былтыры чыгып баштаган китептер. Бул китептер баягы окурмандар ушул автобиографиялык китептерге көбүрөөк кызыгышат да. Китеп чыгарып баштагандан бери эле биз айтып келе жатабыз. Эгерде чындап жашооңдо бир бурулуш жасайм десең, жашоомду бир жогорку деңгээлге чыгарам десең, сөзсүз түрдө китеп окуу маданиятыбызды жеке жашообузда калыптандырышыбыз керек. Биздин максатыбыз, тилегибиз эле ушул. Окурмандар китеп аркылуу жашоосунда бир төңкөрүш жасаса, жан дүйнөсүнө төңкөрүш жасаса, мен оюмча жашоодо бир жакшы ийгиликтерге жетише алат деп ойлойм да.